Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Жалал-Абадда күчү 5,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Эверест чокусуна 1000ге жакын альпинист кармалып калды. Президент келет деп асфальт бетиндеги чийиндерди жууган эжелердин видеосу тарады. Бишкектин Ак Ордо 3 конушунда аял менен эркек бычакталганы айтылды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Жалал-Абадда күчү 5,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бүгүн 6 октябрда саат 2:29 Кыргызстандын аймагында магнитудасы 6га жеткен жер титирөө болду. Ал Жалал-Абаддын Чаткал районунун Башкы Терек айылында 5,5 бал, Чакмак суу айылында 5 бал, Талаш шаарында 4 балга чейин сезилген. ОКМдин алдын ала маалыматы боюнча жабыркагандар жана кыйроолор жок. Эверест чокусуна 1000ге жакын альпинист кармалып калды. Кечээ Эверест тоосунда акыркы жылдардагы эң катуу октябрь бороону болуп, кар катуу жаап, көрүнүш 1 метрге чейин төмөндөдү. Муз каптаган жолдордон улам туристтер базалык лагерде калып, чатырларында жашынууга мажбур болушкан. Айрым жерлерде алардын чатырларын кар толугу менен басып алганын Кытайдын Сансян Душибау гезити кабарлады. Окуя болгон жерге жергиликтүү куткаруучулар, айыл тургундары тоо гидтери жөнөтүлдү. Бирок байланыштын үзгүлтүккө учурашы жана кардын калыңдыгынан улам куткаруу иштери кыйын болууда. Ушулардай бир 30 адам болсо эле жетет экен. Садыр Жапаров Оштун мэрин эл алдында мактады. Президент Садыр Жапаров Ош шаарында эл менен болгон жолугушууда кала мэри Жеңишбек Токторбаевди мактады. Мына Жеңишбекти мэр кылып койдук. Бишкекте да 4-5 бала бар. Эми ушулардай бир 30 адам болсо эле жетет экен. Кызматка ишенип коесуң, бирок ишеничти актабагандар көп. Бөлүп берген акчанын жарымын жеп коюп жаткандар көп. Алар азыр камакта. А бул киши бөлүп бергенден ашырып жасап жатат, деди өлкө башчы кечээ 5 октябрда Барпы Алукулов атындагы жаңы парктын ачылыш аземинде. Президент келет деп асфальт бетиндеги чийиндерди жууган эжелердин видеосу тарады. Кечээ 5 октябрда өлкө башчысы Ош шаарындагы бир катар иш-чараларга катышты. Президенттин келер алдында асфальт бетиндеги жол чийиндерин жууп жаткандардын видеосу тарады. Интернет колдонуучулары тазалык кызматына жол жууган атайын техника алып бериш керек экендигин жазышса, айрымдар андай техника бар экенин жазышкан. Булак Серептова. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Бишкектин Ак Ордо 3 конушунда аял менен эркек бычакталганы айтылды. Бишкектин Ак Ордо 3 конушунда 2 адам бычакталып өлтүрүлгөн. Маалыматты Супер Кечи порталына укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактар тастыктады. Алдын ала маалымат боюнча каза болгондордун бири эркек, бири аял киши. Окуя 3 күн мурун тагыраагы 2 октябрь күнү кечинде болгон. Азырынча шектүү кармала элек. Каза болгон эркектин жубайы кылмыш учурунда корккондон балдарын алып качып кеткени айтылууда. Ал милицияга сурак берип жатканы белгилүү болду. Азырынча расмий маалымат бериле элек. Испаниялык гимнаст шоу учурунда каза болду. Испаниялык гимнаст Марина Барсело Германиянын Баутсен шаарындагы Полбуш циркинде шоу учурунда бийиктиктен кулап каза болду. Бул тууралуу Daily Mail басылмасы жазды. Маалыматка караганда окуя 27 сентябрда болгон. Гимнаст болжол менен 5 метр бийиктиктен кулап кеткен. Биринчи жардам көрсөтүлгөн, бирок аны сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Окуяга 100гө жакын көрүүчү күбө болгон. Басылма милиция тергөө иштерин жүргүзүп жатканын кошумчалады. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 500
93, 31, 97 кымбат К деп чыгат. O денги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо Кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Кандайсыңар? Менде сонун жаңылык. Мен азыр эле сахарный диабетке анализ тапшырып чыктым. Мынакей кагазым. Менде просто чудо болду. Сахарым эч качан мен 13-11ден түшкөн эмес. Мен акыркы мына былтыр октябрда Москвадан келсем, мен дары да ичкен жокмун, инсулин да алган жокмун. Гринлифтин лотос чайын, кукурузный чайын, алоэ капсуласын ичип жүрүп, сахарым азыр 6,5 экен почти. Караңыз, это уже жок эсе да. Это уже жок эсе. Мен буну эмне демекчимин? Ар дайым позитивде жүрүңүздөр. Гринлифтин лотос чайын, кукуруз чайын, алоэ капсуласын ичип жүрүңүздөр. Сонун жардам берет сахарный диабеттерге. Мына живой результат мен өзүм. Мен билесиздер, ар дайым продукцияны биринчи өзүм колдонуп көрүп, результат болгондо анан кийин элдер менен бөлүшөм да. Мына менде папилломам дагы түшкөн. Кыскасы бомба результаттар. Мына эки киши мынантип орнотуп чыгышта азыр мына түшпөй жатырды. Кеминде бир 80 метр чокка чыгып түштү да мына аркандар менен. Астында наоборот рахат алуудан коркмоп турсун. Путтарын ачпаган. Экос айтып койбойсуңарбы? Азыр үстүнө чыкканда мындай термелген суатты коркуп сезим болбоду. 2 күндөн бери элдин баары таң калтат булар кимдер депчи. Байрак келген просто сыймык ошол эле. Көбүнө насип кыла бербейтиндай байрак элиш. Ошол эле. Айттым го, немистер жем туутаганда болдуң досуң Сункарбек. Атың Сункарбек экен. Ушунда. Куштарбы? Атыңа заты жарашып дегенде. Assalomu alaykum. Эко сезимдер боюнча айтып койбойсуңарбы? Үстүдө кандай мындай кыйынчылык болду, коркуп сезим болду, кыймылдап аттыбы, үстү кандай болот? Бул жакта 1 сантиметр кыймылдаса, 1 метр кыймылдайт экен да. Шамал тем более жогору жак. Кыйын эми адреналинден бар жок ойгонуп кетти, токарына көрө. Сени жакшы бирок өтө сонун ушундай бийик байрактар коюлуп атса, эле Кыргызстан үнүбүз өнүгүп аткан белгиси. Жакшы. Өтө сонун, биз деле сүйүнүп атабыз бийик байрак койгонуна. Бүт бар жок Ош шаарынын бүгүнгүсүнүн баарына көрүнө турган жер экен. Ийгиликтүү орноттуңар. Бирок бир аз кыйынчылыктар болду эми, кыйынчылыксыз болбойт да. Кыйынчылык болду, бирок жакшы. Жаман. Кийин айтып жүрөсүңөр да, биз тургузганбыз деп. Албетте. Бул жакта системасы орнотулуп атат азыр. Ача албайт. Бол азыр. Налдар улабсын. Фазан улабсын. 95 метр. Ошондой адамдардан көбөйтүш керек да өзү. İşenesi, bирок işeniş тактабагандар көп.
бөлүп берген акчанын жарымын жеп коюп аткандар. А бияк бөлүп бергенден ашырып жасап атат.